Assalamualaikum урматтуу туугандар. Assalamualaikum урматтуу Муз ТВ каналыбыздын Өзбекстан Республикасындагы көрүүчүлөр. Туугандар, бүгүнкү чыгарылышта Өзбекстандын эки аты чыкмакчы. Бирөө Тайсон, экинчиси Жейрен кайманатындагы аттарды көрмөксүздөр азыр, туугандар. Азыр көрөсүздөр. Анда Тайсон боюнча баштайлы. Улакта чоң жыйындарда чабылып жүргөн карабайыр аттар чыгып атат, туугандар. Мәррәгә таштап жүргөн биринчи номердеги ушул Тайсон кайманатындагы 8 жаш бул 5 асыйдагы бул аттын өнөрү күчтүү экен, ээсинин айтуусуна караганда, туугандар. Андыктан Өзбекстандагы ат алам деп жүргөн көрүүчүлөр ушул аттарды Ташкент тараптан көрсөңүздөр болот экен. Андыктан алдыдагы номерге чалып WhatsApp номер байланышсаңыздар болот. Баасы, туугандар, $8,000. Ушул үйүрү дагы барат экен. Чалыңыздар, туугандар. Бул биринчи номердеги ат болду. Кийинки атты дагы көрөсүздөр. Ал дагы Жейрен деген сыны келишкен жерди атты көрөлү чогуу. To'xta. Olmadı. Böyle toxta, ayağlarını tüyolarını alayım. Dumalamak için. Tüyoları tikiyor. Koçları mana, oğulları. Мына достор, кийинки экинчи атты көрсөтүүнү баштадык. Ушул алдыда айтылган Жейрен деген карабайыр болгондо дагы жоон жолпу, мойну жоон ат сатууга дагы чыгып атат. Аркаңкы эки бутак, алдыңкы оң бутак келген Жейрен. Бул жерди аттын жашы 6 жаш. 6 жаш болгондо бул 3 асы болуп калат, туугандар. Ушул ат дагы улакка тарбияланып ортодо турушу өтө жакшы экен. Достор, караңыздар. Аттарга баа бериңиздер. Бул карабайыр жылкылар кандай ат деген комментарийге жазып калтырыңыздар. Биздин Өзбекстан Республикасынан көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз. Эгерде ат алам деп калсаңыздар, алдыда номерлер коюлду. Чалып байланышыңыздар, туугандар. Мына достор, кийинки аттын баасына келип токтоло турган болсок, $8,000. Бул дагы $8,000. Тайсон дагы $8,000 коюлуп атат. Достор, андыктан биздин көрүүчүлөр байланышып сүйлөшүңүздөр. Сөзсүз түрдө кеме жакшы кылып кемик берилет. Аттын ден соолугу, аттын жеп ичтерине баарына гарантия. Дагы толук маалыматты аттын ээсине чалып байланышып сурайсыздар, туугандар. O'zgargan mazaq. Yechilganing bir mazaq yo'q.